Базарга кирип келатканда жолдон тозуп алып, базардын ичине кире элек, али бааны биле элек ал адамчы. Бир айылдан келет багыш. Монча болсо керек деп. Аны жөгүрүп барып туруп, биянанчы колунан тартып алып сода кылган макрух туганда. Акчасы жакшы эмес, Кудайга жакпаган акча. Шуну бил, базарга кирсин, андан кийин бар содалаш. Жолдон тозуп, улуп-жулуп, колунан ой боюна коюп эле, деле колду деле колун силкип, башка тараптарда ушундай экен. Бир ушуга деп эле колундан чыгып кетсе эле, бердиң деп эле акчасын шак колуна карматып эле келе согула берген адам. Бул сода да жакшы эмес тууган. Андай сүннөткө ылайык эмес тууган. Колун жулганча силкип эле, мына чап, мына бол. Бул сүннөт эмес эч качан. Анан ушуну сүннөт деп чыныгылат экен, содалашуу сүннөт деп. Содалашуу сүннөтү, алуучу дагы, берүүчү да ыраазы болгон сода мына сүннөт. Алуучу байкуш сатуучу эптеп нааразы болуп калып, бияка чыкса, кайра келип, бир айланып келип караса, өзүнүкүнө деген кошуп коюп койгондо кайрачы. Көрүп эле тоста туруп базарда. Бир нерсе сатасың бияктан, бир колуңан базардан түшөрү менен колуңан жулуп туруп алып барып, тияка сатат. Базарда айланып кайра бир айланып келсең, өзүңнүн малың турат да. Канча десең кайра үстүнө кошуп койгон, бул тийда кошуп койгон. Ичиң ачышып эле кетет. Ошон үчүн тууган бул жакшылык эмес. Соода десе эле, соодагер болом деп арам тамак жеп калбайын. Аллах таала